акча издеп бул жака келбейли, биз барып ошо Кыргызстаныбызда жумуш кылайлы. Орусча билет экен. Speak in Russian дейт. Yes дедим. Абасын, топрагын, элин, жерин, меймандоштугун, турушун Кыргызстан деген сөздү сагындым. Кызыктуу окуяларга туш болушат. Сөөгүбүздүн ички сезимдер жолбосо күчүбүзгө чейин эмес сезип жашаганга аракет кылабыз. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн бул жакта Америкадагы кыргыздар бүгүн майрамдап жатабыз. Мекен мындай жерде өтөт экен, бул жакта пикниктер то жок Кыргызстандагыдай. Эжелер, кыргыз апалар, бирөөсү уулуна, бирөөсү кызына келген. Кээ бирөөсү келип бул жака жумушка орношуп алышкан. Biz Amerikanın Chicago şahrında Kırgız Коомдук борбору менен кошо şu Chicago'dagı негизи эле жалпы Америкадагы мекендештерибиз менен 31 август эгемендик күнүңүздү куттуктоодобуз. Баарыңыздарды күтөбүз, келиңиздер. Эгемендик күнүңүздөр куттуу болсун. Мекенибизде алыста болсок дагы жүрөгүбүздө ар дайым мекенибиз. Мекен үчүн жашап, Кудай буйрса мекен үчүн кызмат кылабыз деген үмүттөбүз. Чоң рахмат, байрамыңыздар. Arpanın ala tozundan, arkarın atsam zosundan. Кыргызстандан Чикагоға келген апалар аябагандай эле көп. Мына мен азыр апалардын столунда отурам. Hello Kırgızstan, Independence Day. Sizlerge Chicago'dan ысык салам. Сиздерди ушу эгемендүүлүк Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Дайыма тилегеним кыргыз элиме эли эч качан кыйналбай ушу жакшы өлкөлөрдүн арасына кошулушуна чын дилиммен тилектешмин. Кыргыз Маданият борборунун уюштурган эгемендүүлүк күнү ошо Кыргызстаныбыздын 27-жылын куттуктап отурабыз. Ошо эми биздин бул жерде Чикагодо 4000дей кыргыз бар. Алардын эми 1000 үй бүлөлүү жигиттер, мына өзүңүздөр көргөндөй көптөгөн ата энелер келиптир Кыргызстандан. Ошо алар менен бирге куттуктадык. Жакшы маанайда өткөздүк. Ошо келгендерге чоң рахмат. Биздин Кыргыз Маданият борбору катары биз жыл сайын ушинтип эгемендүүлүк күнүн куттуктайбыз, Ноорузду куттуктайбыз.
Жаңы жылды куттуктайбыз. Кыргызстанда болуп жаткан бардык эле майрамдарды куттуктап келебиз. Биздин максатыбыз бул жерде үй бүлөлөрдү, биримдикти, достукту сактоо. Анан өзүңүз көргөндөй бул жерде азыр көптөгөн жаш муун аркабыздан келатат. Ошолордуга культурабызды сактап калуу, тилибизди сактап калуу, Кыргызстаныбызды унутпай мен кыргызмын деп жүрүшүнү каалоо. Башка эч кандай максатыбыз жок. Саясий максатыбыз жок. Бир эле ошо биздин жаш муундар, анан бир бул жерде байке инилер менен бир ынтымакта болуш. Biz alыс жерде жүрсөк дагы биздин угул кыздарыбыз, биздин неберелер жүрөгү менен ушу Кыргызстанда экен ушул сездик да. Мынакей ушундай дасторконду жайыптыр. Кыргыздын улуттук ырларын ырдап, кыргыздын гимнин ырдайбыз деп атышат. Волейбол, спорттун түрлөрү, ар кандай түрлөрүндө ушундай немелерди уюштуруп, каада салттарды сактоо менен бирге ошондой бүгүн тушоо кесебиз дегенде бир жакшынакай бир тилектери бар экен. Ошонун баарына күбө болгон отурабыз. Эми Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды биз ошол интернет аркылуу көрүп билип атабыз. Мына көчмөндөр оюну ушундай жакшынакай жүргөн атыптыр. Көчмөндөр оюну жүргөн атыптыр. Эми ошолго дагы ийгилик каалайбыз. Эң биринчи элибиз журтубузга тынччылык болсун. Кыргыз коомдук борборунун ачылганына 3 жылдын жүзү болду. 3 жылда Кудай буйрса ушу көптөгөн иш-чараны өткөрүп келиштиңиз десек болот. Мунун бүт баары ошо сиздердин колдооңузда, сиздердин сунушуңуздар менен болуштат. Sizlerden kılgan kızmatınızdan bir bağlı buraysa tekke geçmek özünüzde uçun gelecek muğun için. Gelecek muğun ucunuz bekemde göçün, gelecek muğunun birimde göçün buraysa. Башталар астында турат. Бардык биздин кичинекей досторубуз бул жакка стартта. Мынакей тушоо кесүүгө чуркай турган жер дагы эң сонун экен. Биздин байкелердин бирөөсүнүн кичинекей уулунун тушоо кесүүсү. Мынакей. Аты кем? Уулуңуздун? Даниэль. Даниэлдин тушоосун кесебиз азыр. Чурка, Барсбек чурка! Бычак карма бычакты. Эм жетелеп коем. Кармап туруп жетелеп коем. Birinci mına. Машинка. Пусть с пультом играть. Как он возле балдар. Машина алат элем, подарка алат элем. Алло, биринчи келгендерге эле берет, силер биринчи келбей калдыңар. Болду да. Кийинкисинде дагы бирөө уюштурат, бирөө чыккан. Ушунча келесиң, ушундай аласың. Ал сен кичине болуп калдың да. Кичине чоңураак болсо алат элең. Айтат го, эгерде кайсы бир өлкөнүн мамлекеттин диаспорасы күчтүү болсо, ошол мамлекет күчтүү болот депчи. Бул Америкада башка диаспоралар күчтүү, ошондой эле түрктөр, еврейлер, армяндар, ошо Америкада диаспорасы күчтүү диаспоралар мамлекет күчтүү да. Эми биз ушундай туулган күндү, ушундай кечени, ушундай программалар уюштурсак, Кыргыз Республикасына бул
жаш муундарга эч ким уюштуруп бербейт. Ошо кыргыз элине жеринде каларыбыз эгемендүүлүк өссүн, ушул эгемендүүлүгүбүздүн баркына жетели. Акчам жетпей калып атпайбы? Немеме жараша, багыма жараша, кассада отурган аял румынка экен, орусча билет экен. Speak in Russian дейт. Yes дедим. Анан кийин айтып атпайбы, сен акчаң жетпей калды, не хватает у тебя денег деп. Анан түшүндүм, ошо продуктыга тиги налогун өзүнчө төлөш керек экенин. Ошондой кызыктуулар болду. Жолдон жана жамгыр болгондо, кар болгондо жолдон любой эле инсан машинасын токтотуп, ошо бала менен коляска менен баратсам алып кетип үйгө чейин таштап коет экен. Ошосуна мен таң калдым. Эң биринчи үлгү ала турган бул тазалык. Ар бир адамдын аң сезиминде ушундай тазалык бар экен, көчөдө тамекинин калдыгын да көрбөйсүн. Биз не только көчөдө эмес, тетиги магистралдагы жолдордо дагы мындай бир жаткан таштандыларды көргөн жокпуз. Мен Кыргызстанга барганда ушундай баягы салыштырып көрүп аябай арданам. Ушундай жакшынакай кооз жерибизди өзүбүздүн ушу маданиятыбыздын тайкылыгынан ушундай бир жаман ыплас кармайт экенбиз. Бул бир нерсе. Үлгү ала турган ушул тазалык жагы. Экинчи нерсе тартип. Бул жердеги машина айдаган жолдо эмне деген көптөгөн машиналар, эмне деген эреже тартип. Баары тең эле зымга тизгендей, бири мындай биринде тоскоол болбой, ушундай жакшы айдайт экен дагы, тоскоолдуктарды көп түзүшпөйт экен. Бирине бири ушундай сый мамиледе болот экен ушундай машина айдагандар. Бул жагы жакты. Адамдардын баары бирине бири көчөдө баратып тааныса да, тааныбаса дагы жылмаюу менен бирине бири салам айтат экен. Кыргызстанга дагы бакыт таалай, буюрса ушу Америкадай өнүгүп, өөрчүп, ушундай болуп кетсин. Акча издеп бул жака келбейли, биз барып ошо Кыргызстаныбызда жумуш кылайлы. Бул жактан алган билимибизди ал жакта жумшайлы буюрса. Мекенибизди сагындык, мекен дегенде сөөгүбүздүн ички сезимдер жолбосо күчүбүзгө чейин эмес сезип жашаганга аракет кылабыз. Ошону балдарыбызга дагы жеткиргенге аракет кылып, мекендештерибизге биз ошо желегибизди ар дайым бийикте желбирешине тилектешпиз. Кыргызстанды сагындык, бирок Кыргызстанды сагынганды билдирбей ушундай майрамдарды, ушундай кечелерди өткөзүп, сагынычты жазып турабыз. Эмнени сагындыңыз? Кыргызстанды эмнени сагындык? Кыргызстандын баардыгын сагындым. Абасын, топурагын, элин, жерин, меймандоштугун, турушун, Кыргызстан деген сөздү сагындым. Ошо менен ушул жердеги кызмат кылган, могу жердеги келген жаранга жаш муундарыбыз, балдарыбыз ким эмне деген ушул жерге кадам коюп, эмне деген жакшы ниет кылган болсо ошо ниеттерин даргайда кабыл кылсын. Аллахумма Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Бирахматика.